Саламатсыздарбы? Дүйнөдө болуп жаткан соңку маанилүү кабарлар топтому менен тааныштырат. Нияз Ашматов. Америка Кошмо Штаттарынын чалгындоо кызматы Кытай Иранга X диапазондуу радар түзүмдөрүн жеткирүүнү карап жатканын ачык белгилерин аныктады. АКШнын расмий өкүлдөрү X диапазондуу радарлар Ирандын жапыз учкан дрондорду, круиздик ракеталарды жана башка коркунучтарды аныктоо жана көзөмөлдөө жөндөмүн бир топ жогорулатып, Америка Кошмо Штаттары менен Израилдин соккуларынан жакшыраак коргонууну камсыздайт деп ырасташууда. Кошмо Штаттары өз милдеттенмелерин аткарган жок, ошондуктан Ормуз кысыгы кайрадан жабылды. Бул үчүн Ирандын макулдугу талап кылынат деп билдирди Ирандын борбордук командачылыгы. Кысык бир күн гана ачык болгон, бирок мунайдын баасы буга чейин эле көтөрүлүп жатат. Ормуз кысыгы аркылуу транзит АКШнын бир нече жолу мыйзам бузууларынан жана блокаданын астында каракчылыктан улам мурдагы катуу аскердик көзөмөл режиминде кайтарылды деп билдирилет анда. Тасним маалымат агенттигинин маалыматы боюнча Иран АКШ менен сүйлөшүүлөрдүн кийинки айланпасына азырынча макул боло элек. Себеби Трамптын Иранды деңиз блокадасы боюнча билдирүүлөрү, ошондой эле акыркы билдирүүлөрдө сакталып калган сүйлөшүүлөрдөгү АКШнын ашыкча талаптары себеп болгон. Иран АКШнын ашыкча талаптарынан баш тартуусу сүйлөшүүлөрдү улантуунун негизги шарты экенин баса белгиледи. Болбосо Тегеран узакка созулган жана пайдасыз сүйлөшүүлөргө убакыт коротууну көздөбөйт делген анда. Бул тууралуу АКШ тарапка Пакистандын ортомчусу аркылуу билдиришти. Иран Ислам революциясынын сакчылар корпусу Ормуз кысыгынын жанында танкерге ок чыгарды. Рейтер агенттиги мурда атышуу тууралуу кабарлаган. Ислам революциясынын сакчылар корпусунун 2 кайыгы Омандан болжол менен түндүк чыгышта турган кемеге жакындап, андан кийин ок чыгарган. Ошондой эле Ирандын кысык жабылганын жарыялагандан кийин болжол менен 20 кеме бурулуп, Оманга карай багыт алып жатканы кабарланууда. Мына сырткары Ислам революциясынын сакчылар корпусунан өтүүгө уруксат алышканына карабастан, Ормуз кысыгында Индиянын желеги астында 2 мунай танкерине кул салуу болгону кабарланды. Кысыктын жабылышы жакында эле ачылганга караганда алда канча катал болууда. Иран Ормуз кысыгынан кемелердин өтүшү үчүн 3 шарт койду. Алар кемелер коммерциялык болуш керек. Ал эми согуштуу кемелерге тыюу салынат. Кемелерде алардын жүгү да душман өлкөлөр менен байланышта болбошу зарыл. Кемелер Иран тарабынан белгиленген маршрут аркылуу өтүшү шарт. Кемелердин өтүшү ал өтүүгө жооптуу Иран күчтөрү менен макулдашылышы шарт. Израилдин коргонуу күчтөрү Ливанды аткылап жатышат. Ок атышпоо келишими бузулду. Буга чейин АКШнын президенти Дональд Трамп Израилге Ливанды бомбалоого тыюу салганы кабарланган болчу. Трамп АКШ Ирандан бардык өзөктүү калдыктарды алаарын айткан. Эскерте кетсек, Иран Ливандагы 10 күнгө созула турган ок атышууну токтотуу учурунда Ормуз кысыгын толук ачаарын жарыялаган эле. Байытылган уранды АКШга толук өткөрүп берүү такыр мүмкүн эмес жана Тегеран байытылган уранды экспорттоо боюнча ар кандай келишимди четке кагат деп билдирди Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Исмаил Багай. Ал эгер АКШ Иранды бөгөттөөнү уланта берсе, бул ок атышууну токтотуу келишимин бузуу деп эсептелерин жана Тегеран жооп кайтараарын эскертти. Багай ошондой эле Иранга согуштагы жоготуулар үчүн компенсация төлөө маанилүү маселе экенин жана санкцияларды алып салуу өтө маанилүү экенин белгиледи. Америкалыктар Трамптын Иран менен болгон согуштагы ийгилиги жөнүндөгү сөздөрүнө ишенишпейт деп билдирди Политико. Чыр-чатак башталгандан 7 жума өткөндөн кийин АКШ жарандарынын көпчүлүгү бул согушта Трамптын так иш-аракеттер планы жана түшүнүктүү максаттары жок деп эсептешет. Сурамжылоого ылайык Иранга сокку урууларды 38% гана колдойт жана көптөр согуш Американын кызыкчылыктарына туура келбейт деп эсептешет. Тактап айтканда 47% Трамп тышкы саясаты менен өтө алек жана өлкөнүн ички көйгөйлөрүнө аз көңүл бурат деп эсептешет. Анын 2024-жылдагы шайлоочулардын арасында да 29% ушул көз карашты колдойт. Инфраструктурага олуттуу зыян келтирилгенине жана жогорку кызматтагы адамдардын жоготуусуна карабастан, Иранда дагы деле алыска аралыкка атуучу ракеталардын жана миңдеген дрондордун олуттуу запастары бар деп эсептелет. Демек, эгерде согуш кайра башталса, ал жооп кайтара алат. Аткаруучу түзүлүштөрдү жайгаштыруу жана командачылыкты борбордон ажыратуу зыянды чектөөгө жардам берди. Бирок анын мүмкүнчүлүктөрүн андан ары алсыратуу үчүн дагы деле узак мөөнөттүү соккулар талап кылынат деп айтылат. Иран 28 февралда жапкан аба мейкиндигин жана аэропорттордун айрымдарын ачты. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги өлкөнүн жарандык авиация уюмунун билдирүүсүнө таянып жазды. АКШ менен Израиль 28 февралда Ирандын аймагына сокку уруп баштаган. Андан каза болгондордун саны 3000ден ашты. 8 апрелде Вашингтон менен Тегеран 2 аптага ок атууну токтотконун жарыялаган. Андан кийинки Исламабаддагы сүйлөшүүлөрдөн жыйынтык чыккан эмес. Ошол эле учурда кайрадан аскердик аракеттердин жүрүшү тууралуу да маалымат айтылган жок.
Бирок АКШ Ирандын портторуна чектөө киргизип турган. Ортомчулар сүйлөшүүлөрдүн жаңы раундун уюштурууга аракет көрүп жатышат. Европа биримдиги Израилге вето коюудан баш тартты. Венгрия координацияланган аракеттерге бөгөт койду. Венгрия сунушка вето койгондон кийин 27 мүчө мамлекеттин 26сы колдогонуна карабастан, Европа биримдиги Израилге каршы санкцияларды киргизе алган жок. План аймактык чыңалуулардын күчөшүнө жооп катары Евро биримдик менен Израилдин ассоциация келишимин жарым-жартылай токтотууну талап кылган. Бирок Европа биримдигинин тышкы саясаттагы чечимдеринде бир добуштан колдоо талабынан улам ишке ашырыла алган жок. Добуш берүү Европа боюнча коомдук кысымдын күчөшүнөн кийин болду. Анын ичинде соода мамилелерин кайра карап чыгууну жана дипломатиялык чараларды күчөтүүнү талап кылган миллиондон ашык кол коюлган петиция да бар болчу. Көпчүлүк Израилге экономикалык кысымды колдосо, Венгриянын оппозициясы акыры бул жарыянды токтотуп, Европа биримдигинин тышкы саясатындагы терең бөлүнүүлөрдү ачыкка чыгарды. Америка Кошмо Штаттары 17 апрелге чейин танкилерге жүктөлгөн орусиялык мунай операцияларын жүргүзүүгө уруксаат берди. Ал 16 майга чейин күчүндө болорун Американын каржы министрлиги билдирди. Көптөгөн өлкөлөр, анын ичинде АКШ дагы дүйнөлүк экономиканын туруктуулугу үчүн орусиялык мунай менен газдын маанилүү ролун барган сайын тереңирээк түшүнө баштады. Дегени менен бул Евро биримдик менен Британиянын кыжырын келтире турган жагдай, деди орус президентинин чет өлкөлөр менен инвестициялык экономикалык кызматташуу боюнча атайын өкүлү Кирилл Дмитриев. Украина Орусиянын бир нече мунай иштетүүчү заводдоруна дрондордон сокку уруп, ошол эле учурда өз аймагына ири дрон чабуулунун мизин кайтарды. Ишемби күнү Украина Орусиянын аймагынын тереңдигинде бир нече мунай иштетүүчү заводдорго сокку уруп, түн ичинде ири дрон чабуулдарынын мизин кайтарды. Бүгүн эртең менен Украинанын дрондору Самара облусундагы Новокуйбышевск мунайды кайра иштетүүчү заводуна сокку уруп, чоң өрт чыккан. Жергиликтүү тургундар шаардын чыгыш жана түндүк райондорунда жарылуулар болгонун билдиришти. Украинанын президенти Владимир Зеленский Беларусь президенти Александр Лукашенкону уурдап кетем деп коркуткан. Ал Венесуэладагы окуялар Беларусь жетекчилигин ката кетирүүдөн кайтарышы керек деп билдирген. Зеленский Лукашенкого аны акыры Нью-Йорк түрмөсүнө түшкөн Венесуэланын президенти Николас Мадуро сыяктуу уурдап кетиши мүмкүн экенин кыйткан. Европада күйүүчү майдын жетишсиздигинен улам каттамдардын токтотулушу май айынын башында башталышы мүмкүн. Эл аралык аба транспорт ассоциациясы АКШ менен Израилдин Иранга каршы согушунан улам реактивдүү оттун жетишсиздигинен кийин Европадагы алгачкы каттамдардын жокко чыгарылышы май айынын аягында болушу мүмкүн экенин эскертти. Ассоциациянын президенти Вилли Уолш бул Азияда болуп жатканын белгиледи. Германиянын экономика министри Катарина Райхе Германияда керосиндин жетишсиздиги жок деп ишендирди. Анткени күйүүчү май өзүнүн мунай иштетүүчү заводдорунда өндүрүлөт жана өлкө импортко гана көз каранды эмес. Күйүүчү майлар жана энергия тармактык ассоциациясы да учурда эч кандай үзгүлтүккө учурабай турганын билдирди. Берүүнүн аягында германиялык бир жаран адвокаттын ордуна ChatGPT аркылуу сотто утуп алды. Бул Германиядагы биринчи белгилүү иш. Хинздин соту 2025 жылдын мартына белгиленген. Жасалма интеллекттин жардамы менен ал киши 18 беттен турган өтүнүч катты даярдай алган. Ал 2025 жылдын октябрь айында канааттандырылган. Хинс кеп акча жөнүндө эмес, адилеттүүлүк жөнүндө болду деп билдирди. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому менен таанышалыңыздар. Саламат болуңуздар.